Assalamu alaikum. Hurmatlı Desin TV kanalının görermanları. Mına men bugün Jallavat'tan Bişkek'e gelip birinci yolu can avtobuslarga çıktım. Mına şunday genen gesiri avtobuslar eken. 4 özeli var atabız avtobus içinde. Bolgonu 8 so'm eken. Bul çınında arzan, jakşı. Men geçe jakında Andijan'a barıp geldim. Al jerde dagı şahar içindeki avtobuslar 1000 so'm eken, al 8 so'mga to'g'ri kelet eken bizga eseptegende. Al endi marşrutkalar janagı 4-5 adamdık Damaslar kattaydı eken. Bir 6 adam, 7 adam batsa gerek. Bölkö maşina. Oşolar 3000 so'm eken, al 25 so'm. Bizim Bişkek'te delekçine marşrutkalarning bahaсын көтөрүp koysa, men oyumça to'g'ri olsa gerek. Jeke ishkerlerdi koldo degende. Mına hazır çoң arık ayılından düşüp bara jatamın, jollar aябай жакшы экен. Hazır şaharga giremiz. Men bir neçe yerlerden tartıp şahardı görsetүүgө hareketlenemin. Bayke kança 11-ci marşruta bu kayaka çeyim barat? Bu Belinski yıldı Sumga çeyim barat. Belinski yıldı Sumga çeyim. Hazır Çüy menen Almatinka. Çüy menen Almatinka'ya getirdik. Bu hazır şunu menen tura çıkıp ketebиz be? Акунбаевадан барып Мединститут көчөсүнөн оңго бурулат экенбиз. Достор, мына Бишкекти сагынган болсоңор көрүп койгула, ушундай жадырап жайнап биздин борборубуз Бишкек турат, баары жакшы, жолдор оңдолуптур. Настроение 5. Биз азыр Акунбаева көчөсүнө чейин туура ушул көчө. Могу көчө кайсы деп аталат байке? Могу жалдан келаткан көчө. Баха. Баха, жогору жагы деле Баха болобу? Чоң ат. Кожоберген о. Кожоберген, ошол жерден баштап, ма азыр биз Кожобергенова көчөсүндөбүз. Мурдакы Баха көчөсү экен. Достор, мына күн ачык бүгүн Бишкекте. Bir neçe жолу түз эфирге чыктым бүгүн. Биз менен болуңуздар. Бүгүн мен белгилүү каскадер досум азыр Нурбек Болотовдун үйүнө баратамын. Буйруса барып кийинки берүүнү ошол жерден тартабыз. Достор, экрандан алыстабаңыздар. Мына чоң арыкты жакшы билесиздер да, мына азыр ВДНХ'нын жактан чыккан жол. Ушул жерде азыр глобус ачылып калыптыр. Аны да тартып коебуз. Көптөн бери Бишкекте болбогон достор болсо көрүп коесуздар. ВДНХ'да жана фламинголор иштеп жатабыз иштеп. Балдар менен ойноп кетчү. Ал фламинголорду отдельный тартабыз достор. Мына азыр биз ушул Могу көчө кайсы эле? Бияктан келип. Северная көчөсү менен Баханын кесилишинде Глобус деген чоң магазин ачылыптыр. 24 саат иштейт экен. Урматтуу чоң арыктыктар, Бишкек Россиядан көрсөңүздөр, сиздерге Глобус деген магазин ачылып калыптыр. Мына биз азыр аялдамага келип калдык. Мына баардык нерсе баягы ордуларында турат, достор. Урматтуу көрөрмандар, биз сапарыбызды улоодобуз. Азыр ушул Акунбаева көчөсүнө чейин барып, анан бурулат экенбиз. Мен кече күнү Жаллабаттан бияка келдим, достор. Бишкекте bir 3-4 күн болом, анан кайра кетемин. Кече Жаллабаттан келатканда кызык окуя болду. Базар коргондон чыктым. Ошол жерде 600 сомдон Жалалабад Бишкек деген маршруттук каттама ачып коюшуптур. Биз досум экөөбүз билет алалы десек, сатпай коюшту. Шопур менен сүйлөшкүлө деп. Анан шопуру дагы сатпайт билет. Анан 1200 сомду камдап алып келе бердик. Чычканга келгенде бизге 1200 сом эмес, 1300 сом бересиңер деп чыкты. Эмнеге десек, ушундай тигиндей мындай дейт. Анан зордуктап эле алып коюшту. Баары ушундай анан деп. Анан мен камераны алып туруп тартып баштадым эле. Ызы чуу чыгып, эми 50 сомдон бирдеке болуп кетип атасыңарбы, тигиндей мындай деп акчаны берүүгө аракет кылды. Мен акчаны албай койдум, камераны чыгарамын деп. Бирок эми баягы өзүбүздүн жердештер тигиндей мындай, анан кайра мен досумду чакырып, анан байке тиги бу деп. Бирок мен муну ушул бойдон калтырбаймын дедим. Эми ал жигиттин бетин көрсөтпөй эле коеюн. Уят болбосун, аты жөнүндү айтпай эле коеюн. Анан кайра 100 сомун беришиптир. Мен албай койдум эле, досума берип коюптур. Ушундай окуя болду да. Эми ал 50 сомдон биз эчтеке болбойбуз, бирок
600 сом деп мамлекеттин кассасына жазгандан кийин 600дөн кылыш керек эле. Ал чыгып алып туруп анан кийин 700дөн 650дөн дешип адамдар ушундай кылып атышат экен. Муну дагы ушул База Коргондун автобекетинин жетекчилиги өз назарына алып койсо, кайсыл ЖЧК деди, айтты, ак жол, шыдыр жол деди, кайсы бир ЖЧКда иштейбиз деди. Аты жөнүн да айтты эле, мал нерсени айтпай эле коюн, кече ошондой неприятный бир окуя болду достор. Мына биз азыр ушул Кожомбердиева көчөсү менен түз түшүп бара жатабыз. Жолдор жакшы, бул мамлекеттик правительственный жол болгондон кийин жакшы жасашкан. Аябай. Кече Кара Балтадан келатканда дагы көрдүк, жолдорду оңдоп коюшуптур. Баары жакшы достор. Бүгүн 23 август. Бишкекте күн ачык достор, аябай. Буюрса базардан, тияктан, бияктан сиздердин сурооңуздар боюнча 1-2-3 видео тартып кетүүгө үлгүрөмүн. Мына достор, биз азыр жалга жакын жерде бара жатабыз. Арбуздун чоң эстеген бүт көчөлөрдө коон дарбыздар биякта сатылып жатат. Айтмакчы, Бишкекте 8-9 ашып кетсе 10 сом экен дарбыздын килограммы. Азыр Жалал Абадта мисалы үчүн дарбыз 15-20 килограмм. 20 сом, 15-20 сомдон да килограммы. Аябай Бишкекте быйыл дарбыздын жылы болуптур. Негизи эле дыйкандар мындан да арзан берип жатса керек. Келип дарбыз жеп кетиңиздер. Ошондой достор, мына жал эртеге парктын үстүн башка жакшы жактарды дагы тартабыз буюрса. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Мен жакынкы күндөрү ушул Андижанга барып келдим достор. Бир топ эле бизден кымбат экен. Коон дарбызы гана арзан болбосо, жүзүм арзан экен. Айрда 50-60 сом. Шабдалы 150 сом экен биздин сомго алганда. Дагы эмнеси арзан? Башка бүт эле нерселер кымбат экен ал жакта. Помидор кымбат экен 30 сомдон ары. Савизди мен ошондо бир жума мурун 70 сом болуп атканын көрдүм эле. Биздин сомго ошондой экен, 10 000 сом деди. Бул жакта савиз уже 35-40 сом болуп калды. Бир топ эле бизден кымбат экен. Бирок жолдору жакшы, мамлекеттин камкордугу дагы жакшы көрүнөт экен. Баягы начар жашаган үй бүлөлөр үчүн коттедждерди салып коюптур, бир 200-300 коттедж сонун салынган. Иши кылып ушундай айырмалар бар экен да, бирок биздин өзүбүздө деле мындай Кудайга шүгүр мактанаарлык нерселер көп эле экен. Мына достор, биздин автобустун ичи азыр бир аз адамдар көбөйүп калды. Улуу Тоо чайкана дейт. Улуу Тоо чайканасы жакшы. Биз Улуу Тоо чайканасына киргенбиз. Аябай жакшы кызмат көрсөтүшөт. Мына достор, биз азыр Ахунбаева көчөсүнө бурулабыз. Мына бул жерде дагы Фрунзе соода борбору бар экен. Мына көптөн бери Бишкекти сагынган адамдар болсо, биз тартып беребиз. Ахунбаева көчөсүнө бурулдук. Биздин жүргүнчүлөр ушундай остановкага жетпей деле токтоп кое бер дешет. Бизде Келсе күтүп турмакта. Тейцактан бер ушакка чейин бала менен аяк басасыздар. Достор, мына Ахунбаева көчөсүн кандай сонун үйлөр түшүп, Жал микрорайон аябай. Мына бу жакта оң жагында, тетиги жакта Кыргыз-Түрк Манас университети бар. Андан ары жагында парк бар. Негизи эле Бишкек шаарынын ушул тарабы аябай бир башкача сонун өнүккөн да, жакшы көңүл бурулганбы же инвестиция көп салынганбы айтор абдан кооз. Мына ушундай нерселер жасалып калыптыр. Мен студент кезде бул нерселердин көбү жок болчу. Мына бул жерде чоң бир курулуш бара жатыптыр. Бурч угловой экен.
Mına dostlar jal bizni aldığımızda belki o жеремде açık yem içiyor da dikende bir yakar üzerine. Негизи достор мына балдардын поликлиникасы детский. Урматтуу көрөрмандар, мен маршрутум азыр Советский көчөсүнө чейин барамын дагы, бул автобустан түшүп калып, андан азыр Манас көчөсү да. Бурда мен андан ары сиз Манас менен ылдый кетесиз. Манас менен ылдый барып анан кайга кетесиз? Киевскийге чейин барат экенсиз. Манас менен ылдый барып, Киевскийге чейин бара алганда, ошол жактан анан түшүп калабыз. Ага чейин мен сиздерди Бишкек менен тааныштырып көрсөтөмүн, достор. Азыр биз сол жака бурулабыз бир нече мүнөттөрдөн кийин. Манас көчөсү мурдакы кайсы көчө эле байке эмеде? Белинский көчөсү. Политехтин көчөсү деп койчулуп ко. Ошол азыр Манас көчөсү болуп калыптыр. Мен дагы көп көчөлөрдү билбей калдым. Бул жакта азыр жаңы аталыштарын өткөндө аябай кыйналдым. Мынакей достор. Урматтуу көрөрмандар, мына бул Акынбаева көчөсүндөгү Политехтин жанындагы 4 этаж үйлөр ушулар эле калыптыр. Эски 4 этаж эмес, 3 этаж үйлөр экен. Калганынын баары эле өзгөрүп кетиптир мына. Мен азыр өзүм дагы аябай карап, эмне өзгөрүү бар карап келе жатамын. Эски имараттардан ушулар эле калыптыр, достор. Тетиги 90-жылдары билесиздер, ушул жерде чоң базар бар эле. Кечинде күнү түнү иштей турган. Ал базарлардан азыр эчтеке жок. Бүт тазаланып, кеңейтилген. Урматтуу көрөрман, азыр биз сол жака бурулабыз. Мына ушул жерде билесиздер 90-жылдары базар болот эле, түнкү базар. Моссоветте, Горкийде ушундай базарчиктер бар эле. Биз азыр мына Белинский, азыркы Манас деп аталат экен. Манас көчөсүнө бурулдук. Биздин сапарыбыз уланууда. Белинский көчөсү менен төмөн бара жатабыз. Достор, билесиздер, бул көчөнү жакшы шампан вин комбинаты. Байке шампан комбинаты иштеп жатабы иштебейби? Шампан комбинатыбыз иштеп жатыптыр. Жакшы. Республикалык кан борбору дейт. Мынакей. Достор, бул жерде дагы сода. Бул жерде детский мир бар эле, байке. Бир магазиндер бар эле, азыр мен кандай магазин болуп калды билбейм. Мына бул болсо Кыргыз-Түрк Манас университети дейт. Мына баягы Советтер Союзунун мезгилиндеги үй. Бишкек гуманитардык университети сол жагыбызда. Сол жагыбыздагы здание имарат болот, достор. Мына биз окуган, биз жаш кезде бул эстелик жок эле, алдына бир эстелик коюп аябай көркүнө келтирген экен. Достор, көрдүңүздөрбү, транспорттун көптүгүнөн ушинтип туруп Бишкекте да аябай автоунаалар көбөйүптүр. Эми албетте мезгил өтүп жатат, машиналар көп, тыгын пробкалар болуп калат экен. Быгонун алды. Урматтуу көрөрмандар, бул сол жактагы Азия Мол деген соода борбор экен. Бул жерде билесиздер, стадион болгон кезинде кийин ал жер түрктөргө сатты деп ызы чуу болуп жүрүп, азыр ушул
Bunu gezinde Babanov'ga araştırуу деген söz бар эле, кийин аны алып коюптур деп азыркы кожоюн Асылбек Жээнбековдер деп айтышат. Белгисиз болуп жатат. Балким ошолордукудур. Ишигил Азия Мол деген соода борбору бул. Ушул жердеги стадион бузулуп, ушунун ордуна түшкөн соода борбор. Мына достор, пробканы карагылачы, кандай толуп токтоп турат. Биздин карама каршы тилкедеги машиналар ушунчалык көп. Урматтуу көрөрманым, мына биз азыр ушул Манас көчөсү менен төмөн көздөй билесиздер кайсы мост экенин, темир жол эмелери өтөт. Мындан кийинки көчө ошол Советтер Союзунун кезинен бери эле аталып келе жаткан Жоомарт Бөкөнбаев көчөсү болот. Андан кийин биз Киевский көчөдөн оң жакка көздөп бурулуп Алматинкага чейин барат экенбиз. Мен азыр айдоочу байкеден сурадым. Алматинка менен анан Кайра Акунбаевага чейин чыгам. Ошол жерден кала турган болдум. Сиздерге колдон келишинче Бишкекти көрсөтүп берүүгө аракеттенемин. Биз менен болуңуздар, экрандан алыстабаңыздар. Мына биз Бөкөнбаева көчөдөн өткөндөн бул Новотель деген отель экен. Жалтыраган укмуш Европа стилинде салыныптыр. Алдында байрактары жазып коюптур. Россиянын туусу турабы, Европа биримдигинин тууларын коюп коюптур. Байрактарын, эски имараттар бул жерде. Биз менен болуңуздар достор. Экрандан алыстабаңыздар. Биз бүгүн Бишкектебиз. Токтогул көчөсүнөн өтүп бара жатабыз достор. Достор, мына азыр алдыбыздагы көчө Киевский болду байка? Киевский көчөдөн бурулабыз. Азыр оң жакка Алматинкага чейин кетебиз достор. Сонун жерлерди көрүп өтөбүз. Алыстабаңыздар. Мени бүгүн ушул автобус, байкенин автобусунда сүйүндүргөн бир нерсе, биздин бишкектиктер бир аз кыргызча сүйлөп калышыптыр. Остановите деп калышчу эле, андай дебей калыптыр. Мен сүйүнүп атам ошого. Россиядан келсек кыргызча сүйлөгөн жакшы угулат экен. Урматтуу көрөрман, мына азыр биз Киев көчөсүнөн оң жакты көздөй бурулуудабыз. Байке, Киев көчөсү аты өзгөрдүбү? Киев көчөсү Украин достордун урматына алиге чейин өзгөрүлө эле экен. Дагы деле Киев муну тезинен өзгөртүш керек. Менимче биздин ошол досторубуз Киевте Бишкек көчөсү деген жок болсо керек. Өзүбүздүн эле белгилүү эмгек сиңирген бир ишмерлерибиздин атын коюш керек. Бул борбордук чоң көчө. Бул нерсеге мен каршымын. Албетте кандайдыр бир наамды кайра өзгөртүү чоң чыгымдарга алып келет, бирок кайсыдыр бир учурда сөзсүз бул кадамга барыш керек. Маселен ушул Бишкекте деле Октябрь району, Ленин, Сверлов, Первомайский эмне болду? Өзгөрдү байке? 1-май, же ошондой эле. Ошондой район бар да, ошондой улуу Октябрь социалисттик революциясынын урматына коюлган райондор ушул кезге чейин аттарын сактап келүүдө. Бул нерселер да кайсыдыр бир күнү точка коюлуп, бир өзүбүздүн бизди бир идеологияга, улутту бириктирүүгө мындай чакырык жасалган аттар райондорго берилиш керек. Ал нерсе өтүп кетти. Октябрь революциясы башкасы. Биз кайрадан өзүбүздүн түпкү бир мындай тамырларыбызга карата келишибиз керек да достор. Менин жеке оюм, албетте балким адашып жаткандырмын. Пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Азыр биз сол жака бурулуп туруп, анан кайра оң жака кетебиз. Мына кинотеатр Россия, Тоголок Молдо көчө. Тоголок Молдодон бурулдук, Жалал-Абад чайканасы. Азыр оң жака кетебиз. Россия кинотеатрынын жанынан өтөбүз болуш керек. Мынакей достор, мына Россия кинотеатрын сагынгандар ушундай келе жатабыз.
Урматтуу көрөрманым, biz абдан ийгиликтүү маршрутка чыккан экенбиз. Мен деле Бишкектин маршруттарын билбеймин, атайын жаңы автобус деп эле отургам. Негизги жерлердин баары менен өтө турган болдук. Мына ак үйдүн алдынан өтүп бара жатабыз. Тосмолорду алдырып коюптур. Азыр Ала Тоо аянтынан өтөбүз. Сумдун алдынан дагы өтөт экенбиз. Мына бул жерде тосмолордон бир аз калтырып коюптур. Мынакей достор. Урматтуу көрөрман, биз Ала Тоо аянтындабыз. Бул жерде нечендеген парадтар, майрамдык шаан шөкөттөрдүн баары ушул аянтта, ызы чуу, революция көтөрүлүштөрдүн баары ушул аянтта. Бул аянт көптөгөн тарыхый окуяларды башынан өткөрдү. Аман эсен болсун биздин аянтыбыз, биздин борборубуз Бишкек күндөн күнгө өнүгө берсин достор. Канткенде дагы өзүбүздүн мекенибиздин болуп тургандыгы аябай жакшы. Көп адамдардын мекени жок жүрүшөт. Ушул нерсени сыймыктанып, дайыма жүрөгүбүздүн тереңинде ойлоп жүрүшүбүз керек. Ар бирибиз мына достор, Дзержинка бульвары. Азыр могу бульвар эмне Дзержинский деп аталабы экен, өзгөрдү. Я. Өзгөрдү дейт байке дагы. Мына Ала Тоо кинотеатры. Биз азыр Ала Тоо аянтынан өтүп бара жатабыз. Мынакей достор. Уркия Салиеванын айкели болуш керек эле бул жакта, сол жакта. Алып эле койбосо. Экономика министрлиги. Акылбек Жапаров жетектеген мекеме. Экономика жана финансы министрлиги. Мына Уркия Салиеванын айкелинин алдынан өтүп бара жатабыз достор. Биздин Бишкек ушундай. Азыр советский мына бул подземныйлердин жер алдынан өтүүчү өткөлдөрдүн үстүн жаап коюптур мынакей. Мурда мындай эмес, ачык эле кирип кетчү эле. Азыр болсо ушундай болуп калыптыр. Совет көчөсү ошол советский деп эле мурдак эле наамында экен, мен ойлодум эле. Кичине өзгөрүп калса керек деп. Мына сааттар, почтамт, Кыргыз Телеком, мына Айгүл универмагынын алдынан өтүп бара жатабыз. Достор, Айгүл белем мурда эмне жөн эле сум болсо. Айчүрөк. Кечиресиз, Айчүрөк. Айгүл деп мен жаллап мен алмаштырып жатам. Айчүрөк. Борбордук универсалдык. Бул жагы. Бул жаңы салынган гум экен, биягы сум экен. Эмнеге сум деп аталып турат, буну наамын өзгөртпөй. Азыр астана коюп азыр астана. Гум, сум. Урматтуу көрөрмандар, ушул гумдун эмнеге гум дегенди түшүнө албай турабыз. Сум дегени борбордук центральный универсальный магазин. Гум деген кандай эми бул Москваларда деле гум. Бир аз азыр ойлонуп, силер дагы пикириңерди жазып которуп бергиле. Мына биз азыр аялдамага келип калдык. Канча болуп атса? 435 болду. Урматтуу көрөрмандар, мына бул эмне деген соода борбор байке? Дордой Плаза экен. Дордой Плаза соода борборунан, Дордой дегенден демек Салымбековтерге караса керек. Дордой Плазадан өтүп бара жатабыз. Саат 4:35 өттүр, 16:35 экен. Бишкек убактысы боюнча түш угончен. Бул алдыбызда турган Миң Түркүндү жакшы билесиздер. Ушундай Миң Түркүн деген астында магазин соода борбору бар эле. Азыр деле Миң Түркүн байке эмне? Тысячи мелочей деп койчубуз. Миң Түркүнүн алдында дагы базарчык болор эле. Бул жерлерде көчөдө турган көчө соодалары болчу. Бүт баары иретке келип, Бишкегибиз күндөн күнгө ушундай жакшы болуп бара жатыптыр. Же менин көзүмө ошондой көрүнүп атабы? Айтор жакшы эле. Көз тийбесин.
аябай ыңгайлуу жакшы автобустар экен. Кенен адамдар толтура ызы чуу эмес, жакшы автобустар. Мындай чарчабай кенен кетет экенсин да, жакшы автобустары. Урматтуу көрөрмандар, биз Чүй көчөсү менен бара жатабыз. Бул каналдын атын унутуп калдым. Азыр биз барып туруп оң жака Алмата көчөсүнөн оңго бурулабыз. Билесиздер, ал жерде сол жагынан Мадина соода борбору бар. Ошону менен биз Акунбаева көчөсүнө чейин чыгып кетебиз. Сапарыбыз уланууда. Биз болсо Чүй көчөсүндөбүз. Фрунзе экспресс дейт. Мына ушундай сонун нерселерди жасап коюптур, айланып тура турган. Биз азыр ушул маршруттун Чүй көчөсүндөгү акыркы аялдамасында турабыз. Азыр оң жака бурулабыз Алмата көчөсүнөн. Биз менен болуңуздар, экрандан алыстабаңыздар. Жакшы нерселерди Бишкектен алып берүүгө аракеттенемин. Катталбаган көрүүчүлөр болсо катталып коюңуздар. Биздин берүүлөрүбүз түз барып турат. Биздин каналда саясат, саякат бүт баары бар. Ошондой эле Аралаш Азия деген дагы параллелдүү канал ачылды. Ал жерде дагы көп нерселерди көрсөтүп берүүгө аракеттенебиз. Мына биз азыр болсо достор оңго бурулабыз, Алмата көчөсүнө келип калдык. Биз менен болуңуздар. Мына достор, биз Алмата көчөсүнөн бурулуп жатабыз. Бул жерлерди жакшы билген адамдар болсо эстеп жатсаңыздар керек. Биз кайсы жерден бурулдук? Мына баягы Бакшактуу Алмата көчөсү. Азыр Мадина базары болот сол жактан. Урматтуу көрөрман, сол тарабыбыздагы Мадина, белгилүү Мадина базары. Бул жерде ушул Кытайдан келген айрыкча тикан кездемелер сатылат. Бул ары бери жолдун үстү менен өткөрүүчү өткөлдү да салып коюшуптур. Аябай жакшы, бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн. Мына Мадина базары калып жатат. Биз ушул Мадина базарынын аялдамасына келдик, достор. Урматтуу көрөрман, биз кайрадан жана эле бери көздөй өткөн көпүрөнүн кайра ары көздөй астына кирип кетип атабыз. Мынакей сапарыбыз уланууда. Биз ушул туура барган бойдон Акунбаева көчөсүнө чыгып кетебиз. Биз менен болуңуздар. Сиздер менен колдон келишинче мен аябай жакшы нерселерди тартып берүүгө аракеттенемин. Мына азыр мосттон көтөрүлүп, айтмакчы ушул мосттун үстү менен, көпүрөнүн үстү менен мына бул жак менен чыгып көчө уланып калган. Лев Толстой көчөсү ушун менен күн чыгыш жакты көздөй уланып кетет. Мурда мындай жол жок болгон. Каражыгач массивинин түндүк тарабы менен ошол жаңы жол салынган. Достор, биздин сапар уланууда. Биз Бишкектебиз. Биз менен болуңуздар. Бишкектин жакшы жерлерин сиздер менен тааныштырууга аракеттенемин. Билбеген адамдар үчүн билген адамдардын болсо эсине салабыз. Алыс жактан көрүп жаткан достор болсо комментарий сөзсүз калтырыңыздар. Катталыңыздар каналга. Лайк басыңыздар. Комментарийлерди жазып туруңуздар. Бишкек шаарына келген конокторго айтат элем, ушул коомдук транспортту кенен колдонсоңуздар. Мына көрдүңүздөрбү, баары ордо-ордунда отурушат. Мына жигиттер кол булгап жатат. Кенен кесири 8 сом экен баасы, аябай арзан. Бул эми биздин борбордо гана мындай баалар бар. Достор, ары бери жүргөн адамдар болсо билсеңиздер керек. Мен даже айтып жатам, Өзбекстанда 25 сом экен жол кире, ал эми бизде болсо 8 сом. Бул деген билбейм, мындай кененчилик дагы каякта бар экен. Мынакей достор, сүйүнүп аттым эле мен, биз пробкага туш болгон жокпуз деп. Горький көчөсүнө келгенде ушундай аябай унаалардын тыгылышына келдик. Горький көчөсүнөн өтүп бара жатабыз. Мына Туңгучка кетчү жол. Алдыбызда Royal Айнекстан
Meyman kanası deymiş. Şunda reklamalık yazıp koyuptur. Bu Alfa degen kuruluş kampanyasının üyü okşayt. Sol jakta şunday son çoğun üyü düşüptür. Bul köçödө negizинен буларды мен биринчи жолу көрүп жатам. Аябай сон Айнекстан, Маткасымов, Роял деп бул жарнамалар эле окшойт жөнөкөй. Биз азыр ушул Алмата көчөсү менен бара жатабыз. Мына достор, бул 11-ci каттам демек чоң арык айылынан башталып, ушул Алматинка менен түшүп, кайра Акунбаева менен Бахага чейин барып туруп, анан кайра чоң арыкка кетип калат экен да, ушундай чоң маршрутта каттам экен. Бул мага окшогон саякатчыларга аябай керектүү каттам экен. Баарын көрүп чыга турган. Мына сонун сүрөттөрдү Көкжар соода комплекси дейт. Микрорайон Көкжар жакшы билесиздер. Ушундай чоң үйлөр түшүп, аябай мындай жаң келген адамга жакшы билинип турат да. Эми көзү каныгып калгандарга бул нерселер көрүнбөсө керек. Мага аябай эле жакшы таасирлерди калтырып жатат достор. Биз менен болуңуздар. Биз азыр ушул Алмата көчөсү менен жогору көздөй чыгып бара жатабыз. Акунбаевага чейин. Акунбаева көчөсүнөн мен түшүп каламын. Ошону менен бүгүнкү биздин берүүбүз аяктайт. Достор, биздин сапар уланууда. Алмата көчөсү мына могу жерде. Мончо кайсы жерде бар эле байке? Ушу жактарда мончо бар, Ресторан? Ресторан экен. Мончо кафе болуп калдыбы? Я. Кафе ресторан. Азыр сиз оң жакка кетесиз. Урматтуу көрөрмандар, биз ушуну менен азыркы сапарыбызды, азыркы видеобузду аяктайбыз. Мен бул остановкадан аялдамадан түшүп каламын. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин саламатта туруңуздар.